Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Шайырбек, Сузакта элдин арыз муңун бийликке жеткире турган сенден башка адамдын уругу уурулуп калса да кетип жаткан жолуңдан кайтуке. Биз Камчыбектин жакасына чаң жукпасын, башынан бир тал чачы жөн эле түшүп кетпесин деп, аны көп жылдардан бери колдоп келебиз. Сен үчүн Сузактын эли эле эл болсо, мен сыяктуу ойлогондорду да эл деп кабыл алышың керек. Биз сенин парламентке барышыңа караманча каршыбыз. Туура, сен кошоматчылардын колдоосу менен парламентке сөзсүз өтөсүң. Бирок ошол сен шыккап жаткан кошоматчылар эртең эле Ташиев үй бүлөлүк клан түздү деп ырдап чыгышат. Акеңин аброюн түшүрөсүң. Ошол эле маалда камчынын колдоочуларынын шагын сындырып тилин кыска кыласың. Акең Камчыбек президенттен кийинки эле кызматта ийгиликтүү иштеп жатат. Камчынын аброю мурдагыдан 2-3 эсе жогорулады десем эч адашпаган болом. Ошол абройду чачып салбагыла, камчынын жакындары, байлык, бийлик табылат. Ал эми Камчыбектей болуп элдик баатыр болуш, элдин урматына ээ болуш кыйын. Сузакта бардыр сенден башка эл колдогон, бирок силерге тууганчылык тиешеси жок күчтүү жигиттер. Мына ошолордун бирин чыгара бергиле жарышка. Көп эле адамдарды шайлоого катышпайсыңбы дешип түртүп турушат. Эмне 5 адам айтты деп эле баарыбыз башчыбызды жоготуп шайлоого чуркап кетейлиби? Тигине Сыймык Жапыкеевди деле парламентке аттан дегендер чыгып жаткан имиш. Андай экенине ишенгиң келбейт. Сени шайлоого барбай эле кой дегендер да элбиз, биздин сөзүбүздү таштабай кетип жаткан жолуңдан кайтасың деген үмүттөбүз. Атасы тирүү бала сакал койбойт, катар басып кетип жатып атаңдан алдыга өтпө. Тескерисинче бир кадам арт жакта бас, атаңдан жогору өтүп олтурба. Атаңдан тизгин талашпа деген кыргыздардын тарбия иретиндеги сонун адаттары бар. Камчыбек силердин үй бүлөңөрдүн атасы болуп калган, жогорудагы эрежени бузба. Акеңин ишине көлөкөт түшүрбө. Шамурза Берукулов. Мушкер деп ким ойлойт? Валентина Шевченко өзгөчө образдагы сүрөтүн жарыялады. UFC уюмунун чемпиону Валентина Шевченко өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына өзгөчө образда түшкөн сүрөтүн жарыялады. Мушкер айым сүрөттүн алдына эч кандай билдирүү жазып калтырган жок. Валентина Шевченконун бул сүрөтү 2 сааттын ичинде эле 30 миңден ашык жакты белгисин алды. 26 сентябрда АКШнын Лас-Вегас шаарында өткөн UFC 266 турниринде Валентина Шевченко америкалык Лорен Мёрфи менен кезгелип, атаандашын беттештен 4-чү бөлүгүндө техникалык нокаутка учуратып, 6-рет чемпиондук наамын коргоп калган. Акыйкатчы Токон Мамытов отставкага кетти. Эмнеге? Акыйкатчы Токон Мамытов отставкага кетип, шайлоого аттанды. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, ал Бүтүн Кыргызстан партиясы менен шайлоого барат. Токон Мамытов акыйкатчы болуп 2018-жылы сентябрь айында келген. Камчыбек Ташиев дары-дармек маселеси боюнча жыйын өткөрдү. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев дары-дармек менен камсыздоо жаатындагы абалды талкуулоо боюнча мекемелер аралык комиссиянын кеңешмесин өткөрдү. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Кеңешменин жүрүшүндө дары-дармек менен камсыз калуу чөйрөсүндөгү кырдаалдын актуалдуу маселелери талкууланды. Камчыбек Ташиев дары-дармектин баасына, фармацевтик бизнестин көйгөйлөрүнө, медикамент аткезчилигине, тиешелүү мамлекеттик органдардын бюрократиялык тоскоолдуктарына токтолуп өттү. Кеңешменин жыйынтыгында дары-дармектердин рыноктук наркын түзүү ыкмаларын кайрадан карап чыгуу, анын катарында калк үчүн өтө маанилүү дары-дармектин баасын төмөндөтүү чечими кабыл алынды. Ошондой эле тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилерине чайкоочулукка жол бербөө үчүн натыйжалуу чараларды иштеп чыгуу тапшырмасы берилди. Ок атуу боюнча Альфа 1-орунду ээледи. 16-17 октябрь күндөрү Выстрел спорт жана атуу клубунун аймагында АК-74 автоматынан ок атуу боюнча өлкөнүн атайын күчтөрүнүн арасында Кыргыз Республикасынын чемпионаты болуп өттү. Сынактын жыйынтыгы боюнча 1 жана 2 орундарды Кыргыз Республикасынын УКМКнын Альфа атайын бөлүгүнүн кызматкерлери, 3-орунду 9-кызматтын кызматкерлери ээледи. Эске салсак, буга чейин өткөн жылдын 21-22 августтун жыйынтыгы боюнча атайын күчтөрүнүн арасында снайпердик атуу боюнча республиканын чемпионатында Альфанын кызматкерлери республиканын эң мыктысы болуп 1 жана 2 орундарды камсыз кылышты. Булак Назар Ньюс.
Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров Тору карт көзөмөл өткөрүү пунктуна барды. Кыргыз Республикасы Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Нарын областына жумушчу сапарынын алкагында Тору карт автожол көзөмөл өткөрүү пунктуна барды. Акылбек Жапаров Фантузи контейнердик кранынын иши менен таанышып чыгып, мындан ары карай жүктүү Арка районунда эмес, Тору карт көзөмөл өткөрүү пунктунда ишке ашырылаарын жана жүк ташуучу унаалардын саны көбөйтүлөөрүн белгиледи. Министрлер кабинетинин башчысы ошондой эле дезинфекциялык барьердин абалы менен таанышып, аталган пункттун инфраструктурасын жакшыртууну тапшырды. Мындан тышкары Акылбек Жапаров Тайлак Баатыр атындагы чек ара аскер бөлүгүнүн заставасынын абалы менен таанышты. Асель Турдалиева, Бекборбиев илебинде жылуулугу бар март адам. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, билим берүүнүн жана маданиятынын атлетчиник Асель Турдалиева парламентке сөзсүз чыгармачыл инсан барышы керек, айтчу сөздү бетке айта турган адам бул Борбиев Берадар Сманович деп ырчынын колдоорун билдирди. Жарык күндү ачык кылган жакшы адам, илебинде жылуулук бар март адам. Жашаган келет экен үмүт менен, жашоодо жакшы адамдар жанган үчүн. Бул ырсаптар албетте келечекте өзүнүн адамгерчилик бийиктиги, ар намыстык парасаты менен Кыргызстандын келечегин үмүтүн актоо үчүн парламенттик шайлоого аттанган мыкты инсан Борбиев Берадор Сманович тууралуу. Ооба, Берадор Сманович Борбиев маданият тармагында өзүнүн опол тоодой орду бар инсан. Кээ бир түшүнбөгөн адамдар айтышы мүмкүн, артист ырын-ырдап жүрө берсе болмок деп, бирок мен айтат элем. Парламентке сөзсүз чыгармачыл инсан барышы керек, айтчу сөздү бетке айта турган адам бул ырчы, карапайым элдин жашоосунун кыйынчылыгын, көйгөйүн жүрөгүнөн сезип, кол сунуп жардам берет. Маданияты болбой эл болбойт деп маданиятты биринчи орунга коюп, ошол тармакты көзөмөлдөп колдоо көрсөтүп көтөрбөсө, бизде өсүү да өнүгүү да болбойт. Ошол себептен урматтуу калк, сиздер сүйгөн, урматтап сыйлаган мыкты инсанды колдоп алсак, өзүнүн программасында айткандай, бир топ алгылыктуу иштерди алдыга коюп, эл үчүн ак кызмат кылат деген ишенимди айтат элем, деди Instagram баракчасына. Молдохматов, бизди отургузгандар акыры өздөрү темир торго отурат. Бүгүн 18 октябрда Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда 2020-жылдын октябрь окуяларындагы массалык башаламандык боюнча кылмыш иши каралды. Сотко ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов, президенттик администрациясынын мурдагы башчысы Фарид Ниязов жана Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдохматов алынып келинди. Оппозициячыл саясатчы Молдохматов журналисттерге чындык жеңмейинче абакта болоорун айтты. Бийликте отургандар бийликти күч менен басып алууга байланыштуу эч кандай далил таба алышкан жок. Мен 7 айдан бери түрмөдө эч далилсиз отурам жана эч качан кечирим сурап жүгүнбөйм. Адилеттик үчүн күрөштү токтотпойм. Тарых баарын ордуна коет. Акырында бизди камагандар өздөрү темир тордун артында калышат деген пикирин айтты Молдохматов. Кошумчалай кетсек, бүгүн сот бардык айыпталуучулардын баш коргоо чарасын узартты. УКМКнын 9-кызматынын мурдагы кызматкери Канат Сагынбаев менен Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков үй камагында калды. Ал эми президенттин мурдагы администрация башчысы Фарид Ниязов, мурдагы мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев, Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдохматов жана ички иштер министринин эки орун басары Курсан Асанов камакта калды. Булак Автор ТВ. Талибан Путиндин кымышы өлкөлөрүнө эскертүүсүнө жооп берди. Талибан кыймылынын өкүлдөрү Орусиянын президенти Владимир Путиндин Ооганстандын түндүгүндө ислам мамлекети террордук тобунун бар экенине тынчсыздануусун билдирген маалыматына комментарий беришти. Бул тууралуу Ооган ЖМКлары жазды. 15 октябрда Путин кымышы мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйынында Ооганстандын түндүгүндө ИИМ террордук уюмунун 2000дей согушкери топтолгонун айткан. Алардын лидерлери Борбор Азия мамлекеттерине жана Орусиянын аймагына өздөрүнүн таасирин жайылтууну пландап жатышат. Алар этникалык жана конфессиялык чыр-чатактарды жана диний кастыкты козотууга үмүт артышууда. Террорчулар шериктеш өлкөлөрдүн аймагына качкындардын атын жамынып кирүүгө аракет кылып жатышат деп билдирген Орусиянын президенти. Путин ошондой эле талиптерди расмий түрдө таанууга шашпоого чакырган. Биз азырынча талиптерди расмий түрдө таанууга шашылбашыбыз керек. Биз алар менен өз ара аракеттенишибиз керек экенин түшүнөбүз. Бирок бул жагынан шашпашыбыз керек. Биз муну талкуулап, консультацияларды өткөрөбүз. Бирок биз Ооган элдешүү процессин колдоп, ал өлкөдөгү абалды нормалдаштырууга умтулушубуз керек деген ал. Путиндин бул билдирүүсүнө комментарий берген Талибан кыймылынын маданий иштер боюнча комиссиясынын мүчөсү Анамулла Самангани Ооганстандын түндүгүндө ИИМ согушкерлеринин бар экендиги тууралуу маалымат чындыкка дал келбейт деп билдирди. Буга байланыштуу айтылган коркуулар негизсиз.
ИИМ Ооганстандын бир дагы аймагында калктын колдоосуна ээ эмес, деди Самангане. Өз кезегинде талиптер дайындаган тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амирхан Муттаки эл аралык коомчулуктун Талибан кыймылынын өкмөтүн тааныбоосу ИИМ согушкерлерине пайда алып келерин айтты. Ооганстандын жаңы өкмөтүнүн расмий түрдө таанылбаганы ИИМ үчүн пайдалуу. Чет өлкөлөр бир жагынан бизге оогандарды өлкөдөн чыгып кетпеши үчүн көзөмөл кылгыла десе, башка жагынан алар Ооганстандын жаңы өкмөтүн тааныбай жатат. Бул террорчуларды шыктандырууда бул Ооганстандын же башка дүйнөнүн кызыкчылыгына туура келбейт, деди Муттаки Анадолу агенттигине берген маегинде.